провокацияга эч качан жол бербеңиздер. Барыңыз мыйзамды бузбайлы. Бирибиз таш кармап, бирибиз бир нерсе кыла турбосок, кармаңыздар. Сразу кармап эле ошол сырткы күчтөрдүн да аракети болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөгүнбөгүлө, урушпагыла, тартипти бузбагыла. Биз азыр эртерээк өткөрүп коюп туруп кетип калган бизге дагы резон эмес, бизге тура бериш. Бизге дагы эмес. Ошон үчүн кичине жылдыралы дагы. Силер дагы азыр эмелерден менен коомдуктарды бошорлаксаңыз. мындай кылыңдар. Мындай талаптардын көбүнчөсүнө чыкканбыз. Азыр деген силер бизди деген тилер менен байланыштырып, тилерден представитель чыгыш керек да биздин талабыбызды Байланыштырып биз алар менен айта албайбыз. Биз просто отто отурган кишибиз. Коомдук тартип кармайбыз. ошо айтып турган жылдырып бериле. Жылдырып бериле ишин. Хорошо? Ооба. Жакыныраак. Эми биз эч нерсени талкалабайбыз, түшүндүрбөйбүз. Баары мыйзам чегинде. Кытай Эл Республикасындагы аз улуттагы элдерге жана ошонун ичиндеги эле этникалык кыргыздарга зордук зомбулук болуп жатканына массалык маалымат каражаттардан жана боордоштордон келген маалымат аркылуу билип жатабыз. Ошондуктан бүгүн кайдыгер болбостон кыргыздар кайсы жакта болбосун баардыгыбыз бир тууган элбиз. Ошолордун эмне үчүн камалгандыгын себебин ачык айкын коомчулукка жарыяласын деген талап менен Кытай Эл Республикасына келип отурабыз. Ал эми өзүбүздүн бийлик кытактарына мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар, өзүбүздүн өлкөбүздө чет элдик жарандар кандай толуп кетти. Ошондуктан 30 күндүн ичинде мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар Кыргызстандан чыгарылсын. Чыкпесин. Экинчи, Мыйзамсыз чыксын. мына өзүбүзгө белгилүү болгондой канчалаган чет элдик жарандар мыйзам бузуу менен жарандыкты алып жатканын көрүп болуп отурабыз. Ошондуктан коомчулук менен мамлекеттик органдар биргеликте комиссия түзүлсүн деген талапты коебуз. Баягы бизде бир макал бар эмеспи? Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт дегендей. Биз урматтуу туугандар, алар биздин боордошторубуз. Кантип биз ошо 50 000 кыргызды ошол жакта эч себепсиз камалып жатканына чыдап тура алабыз? Биз кайдыгер карабаган жаштар, ошол мекенчилдер ушул жерге келип өз оюбузду айтайын деп келип атабыз. Арт жакка мо. Тартипке келели, тартипке туугандар. Тартипти бузбайлы. Ошо киреберстерин алып. Киреберстерин алса деле баары алакса. Урматтуу туугандар, кайрылууну Кудай буйруса бердик. Ичинен чыгып бир адам алып кирип кетти. Бирок эч нерсе деп айткан жок, эч кандай регистрация болгон жок. Эми жообун күтө туралы. Күтө туралы. Күтүп турандан кетели. Жок, жообун аз бүгүн кантип бермегиле. Булар деген жак менен макулдашат да. Азыр сразу бергиде какты. Мына элчилик эле да. Ошондуктан азыр урматтуу туугандар, туура түшүнгүлө. Көп үшүп кеттиңер. Анан бүгүн азыр ушуну жыйынтыктайлы. Мындан айтканда жөнөкөй маселе эмес. Себеби кандай болгон күнү да ошол жерде жанагы биздин кыргыз улутундагы жарандар жанагыдай лагерлерде болуп аткан күнү да биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Алар Кытай Республикасынын жарандары болуп эсептелет. Демек, алар өткөзүп аткан саясат бизге жагабы, жакпайбы, ал өздөрүнүн ички саясат. Эгемендүү өлкө катары биз да түздөн-түз алардын ички саясатына киришкенге моралдык жана юридикалык жактан укугубуз жок. Бул маселени чечүүдө бир гана жолу бар, бул саясий жана дипломатиялык жолу менен сүйлөшүү. Ал биздин өкмөтүбүздө атайын ошол маселелер жүктөлгөн министрликтер бар, тышкы иштер министрлиги жана биздин элчилигибиз бар Кытайда, ошондой эле Кытай Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги бар. Ошол жол менен сүйлөшөт деген мен үмүттө турам.